Ne oldu peki? Siz bar bilesiz? Ошол жерде. Мына эже бар эле. Менден сизден суроо. Сиз бар билесиз? Мына эже бар эле. Мен эженин айтуусу боюнча. Неге бир эле протокол түзүп, неге бир эле протокол түзүп, экинчисин азыр берип атасыңар? Не бакыртасыз? Мен сүйлөгөнүм ушундай. Мен сүйлөгөнүм ушундай. Не бакырасыз? Мен сүйлөгөнүм ушундай болот. Байке айтыңыз муну. Эме мыйзам чегинде чара көрүңүз. Давай чара көр давай. Мен сүйлөгөнүм ушундай. Неге сен бир протокол түзүп, экинчисин бүгүн берип атасың? Сактаңыз коомдук коопсуздук. Мен сактатам, мен сүйлөгөнүм ушундай. Бар билесизби? Мына эже бар эле, мен бунун өкүлүмүн. Эжеке алдаган видеолорун көрсөтөйүнбү? Алдаган видеолорун көрсөт. Отуруп алган неме за рулем алдап. Мен бар за рулеммун дейт. Айдап алгансыз. Ошолордон бери тактап берем. Анда кылбаңыз да. Жалган сүйлөбөң байке. Эмнеге сен бир протоколду түзүп, жок, сиз эмне турасыз? Бир протокол түзүп, мына көчүрмөсүн берип атасың мына. Сиз кимсиз? Мен бул эженин өкүлүмүн. Койсоңуз, көрсөтүңүзчү кана. Өкүлүңүз болсо бул эже за рулем эмес эле, кечирип коесуз. За рулем бул эже эмес. Мына көр. Мына көр. Мына көр дейм. Көр мына. Эже за рулем эмес эле, балалар. Неге сен бир протокол түзүп, экинчисин бүгүн берип атасың? Экинчisi эмес, бүгүн мен тапшырам да урматтуу. Мага келип. Мына карап туруңуз. Жолдош ага лейтенант. Макул, кече токтотуп тур. Макул, жанында айдоочулук күбөлүү жок экен. Айдоочулук күбөлүү жок деп жазып атат. Айдоочулук күбөлүү жок деп жазып атат. А бүгүн алчып кетели десек, дагы 38ге деп жазып коётат. Мына эженин көзүнчө түзбөйбү? Жок, кече түзүлгөн. Түзгөн болсо көчүрмөсүн бербейм. Неге азыр берип атат көчүрмөсүн? Көчүрмөсүн. Бизге амбарына тапшырат. Биз кечте иш бүткөн. Жолдош лейтенант. Мына мен өкүлү болом деп атам. Өкүлү болом, мына эженин өкүлү болом мен. Сиз кыйтырбаңыз. Мен сүйлөгөнүм ушундай. Жок, мына кара. Просто да мындай. Мыйзам жөнүндө сүйлөшөлү. Жолдош ага лейтенант. Мыйзам жөнүндө сүйлөшөлү. Мыйзамда кармадыңбы? Дароо жаз. Жаздыңбы? Жазгандан кийин колуна кармат. Ошол жазып берген. Жазып берген болсом, неге азыр берип атат? Неге азыр берип атат? Экинчи протоколду неге азыр берип атат? Мен угуп турум. Мен айтып сүйлөймүнбү? Мен сүйлөймүнбү? Мага сөз бересиз? Мага сөз бересизби? Угуп атам. Угуп атам. Иш убактысы кеч саат 8-де бүтөт. Развод болчу 8:30-9 болот, угуп туруңуз. Экинчи протоколду бул эженин көзүнчө түздү. Анан кийин алар мага келет, мен приматтем, иш азыр башталып атат, мен келип азыр сизге тапшырып берет. Бир эле суроо. Кече түзүлгөн. Бир эле суроо. Ушулосын караңыз. Эки протокол тең. Кече түзүлгөн дагы. Бул эженин көзүнчө түздү. Бул эже мага бир эле протокол берип атат. За рулем. Бир эле протокол берип атат. Бир эле протокол берип атат. Бир нерсе дем жок, признавать этем, балам эле за рулем. Бир эле протокол түзүп атат. Бир эле протокол түзүп атат. Бар чакырыр бар. Бир протокол түзүп атат. Мына карап тур. Бир протокол түзүп атат. Экинчини да түзүп бербейби? 296 штраф чыгып атат. Текшерген. Чыккан болсо 38 боюнча да түзбөйт беле. Мына камерага да түзүптүр. Мына эженин колуна берди. Түзгөн болсо, хорошо. Мыйзам ченде сүйлөшөлү. Эки протокол түзүп бербейт белең араңда. Дароо колуна бербейсиңерби? Неге азыр предфактан коюп атасыңар? Мында кылбайлы, азыр биздин деле өзүбүздүн трекерибиз бар. Онда карайбыз. Эки жактан. Силердин трекериңергечи? Ооба. Силердин трекериңергечи? Сөз жок силердин трекериңергечи. Ба жаш баланын оюну экен силердин трекериңерчи. Алалы, көрөлү. Сиз 296 штраф барбы? Ошону түзүп берип атат. Түзүп берсе, колуна бербейби? Эженин колуна бербейби? Неге бизге азыр админ практика келсек, мынтип сунуп атат? Ол өздөрү прекрасно билген. Буга баласы канча. Прекрасно билген болсо өзүнүн милдетин так аткарбайбы? Неге азыр түзүп атасыңар? Азыр кече түзгөн. Кече түзгөн болсо колуна эмнеге карматпады көчүрмөсүн? Колуна эмнеге карматпады? Жок, эжеге эмнеге колуна карматып бербеди? Эжеси өзү жок болсо эт же. Ой, мен бардым. Мына кармап турган да. Бардым. Ошол жерде до конца биз стоянкагача бардык. Жолдош агылдан кетпей туруңуз. Мен жооп берем, мага бериңиз.
Протоколдун копиясын бербей койгон боюнча аны териштиребиз. Неге себептен берилген камерасын көрөлү. Ал камерасын 517 берене. 517 берене 6 бөлüm. Протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых под расписку вручается лицу, привлекаемому к ответственности к правонарушению. Но эжеге кече протокол берип атасыңар. Берип атат инспектор. Мына бийик протокол берип атат. Айдоочулук күбөлүгү жок деп. Неге азыр экинчи протоколду штрафында бар экен деп 38 анал жерде майор биздин колубузда карматтап. Анал жерде адамдар күбө. Biz bir protokol menен келип атабыз. Өзүң деле көрдүң, биз bir protokol менен келген. Экинчи протоколду бербегендин боюнча. Экинчи протокол боюнча эмнеге бербейт аны? Биз териштир иштерин жүргүзөлү дагы, тиешелүү чарасын көрөлү. А бирок бул бала боюнча, бул жаран боюнча өзү курста макул курста болсо да силер мыйзам ченде иштебейсиңерби? Чаралар көрүлөт. Экөөмү дароо бербейсиңерби колуна? Эмнеге бербегендиги боюнча чаралар көрүлөт. Неге азыр бул жерде келип алып өзүнчө скандал кылып атат ол? Эми сиз дагы бир аз алдырып койдуңуз. Мен алдырып койдум, өзүң сүйлөгөнүн карабайсыңбы? Аял кишимен деп эле сүйлөй береби? Сиз дагы бакырдыңыз, ал дагы бакырды. Мен сүйлөгөнүм ушундай. Эми ушундай. Мыйзам кандай талаптарга таап ошол боюнча жооп берет. Азыр ошондо чыгарбай турган болуп атасыңарбы? 38 берене боюнча кандай каралса ошондо чыгарбай турган болуп атасыңарбы? Ошол практикага кирип айтыңыз аны. Аз. Алар ошол, мен алардын ишине аралаша албайм. Мен алар боюнча комментарий бере алам сырттан. Анан эмне боюнча, берене боюнча коюлгандыгын алар жооп берип, алар чыгарат. Ал азыр 38ди тыгып атпайбы дагы? 38 бар экен, билебизби? Биринчи 3 машинасы кирип атпайбы? Анда 38 тыккан болсо ошо кече жазып бербейби 38? 3 ай болуп жаткан, экинчиси Camry. Прекрасно эле. Кече сизге бир эле протокол түзүп берди. Протокол берди. Бир эле көчүрмө берди. Бирөөлү. Машинаңыз азыр стоянкада. Стоянкада турат. Сиз экинчини протокол түзүп атканын көрдүңүзбү? Көргөнүм жок. Эже Буну беришти, кетти. Мен эң акыры кеттим. Эже токтоп туруң. Экинчи протокол дагы бар. Колуңузга берем деп айтты айтпадым. Айткан жок. Кетишти. Буну берип кетишти. Мен такси чакырып, кыйладан кийин кеттим. Убактысын карагылачы. Мына катайлы мына жерге, мына 184-чү беренеде деп жазылыптыр. 16-15. 38-чи. Эже 16-15'te birinci protokolumuz süzültür. 18 deseniz, ayakta tura kara mı? 18-15'te birinci protokolumuz süzültür. 18-15'te bir protokol. İkinci protokolumuz 5 minuttan keyin 18-20'da tüzülüp kaldı. Nege berбеди колуман? Себеби протокол 5 минут убакыт калайт да, бир өн жазылчу. Yok, Анан кол коюп атпайбы? Кол коюп атпайбы? Менин колум эмес ал. Мына да кол жок. Мен мына кол барсам кол. Бул сиз кое албайсыз да, балаңыздын аты. Жок, балам да койгон жок. Мен да койгон жок. Кимин колу? Бул инспектордун өзүнүн колу. Bu inspektorun kolu. Буга билесиз, айдоочу көлүгү жоктугу үчүн через МДАта такталып туруп, бул жаранга протокол түзүлгөн. Сиз айдоочу көлүгү берди, шашылып кетишти. Анан кийин МДАтаны текшерген учурда МДАтан пини чыгат. 16-20'da tüzat al. 18-20'da tracker'ın görölçan da. Ооба, мына 18-15. Хорошо. 15, 5 минут убакыт кетет. О, эң акыры кеттим. Машина жок, мына сөзгө конок бербейли. Умат жара, мына 15 минутта экинчи протокол түзүлдү. Бул толук мыйзамдуу. Мен жарым саат 5 минутта успеть этет жазганга. Берген жок мага. Жок, бербеген териштиребиз азыр аны, териштиребиз. Мына бул жакта турат. Значит, неге биздин колубузда жок? Мен мына менен келдим. Болгондо азыр сурайт болчу өзүнөн. Неге бербеди сага деп. За рулем ошол балам отпайбы. кеткен, правостап дегени кеткен болчу. Балам жок эле. Мен алдым да. Анан кимге берет энден көчүрмөс? Азамат мырза айтыңызчы, эгер бала кетип калган болсо кимге берет көчүрмөс? Андам неге биринчи биринчисин багында бар экен эле. Токтоп тур. Андам неге мына? Аны ошо видеосун көрбөйлү, тактайлы да азыр. Неге биринчисин берип Buna karasang, yoldaş kapitan, birincisini bergen değil, ikincisini de berbeyi banda. Men tek pasportumu qarap turup жазды. Birincisini bergenden keyin ikincisini de berbeyi. Kesin ketip kaldınız. Yok, bular ketişti. Men en akırı maşinam yok, taksi çakırıp men bir saattan keyin kettim. Oşul жерде балдарда көрүп, охранасы да билет. Buna videosunu görbeyi yok, ayerде түзгөн экен мынаны. Хорошо, буну биринчи териштирүү иштерин баштайлы, анан көрөбүз. Мен сизге кошумча маалымат берем. Бирок колуңузга бере албайм, бирок көрсөтүп. Хорошо, көрсөт, азыр көрөлүчү. Мен азыр буну неме болуш керек, териштирүү рапорт жазайын, билдирүү түшүрөйүн. Анан алабыз. Бизге мынаны кылган да. Мынаны токтомдон чыгарып берилди. Эки токтомду тең. Биз экинчи токтомду сотко беребиз. Вообще мыйзамсыз маңар.
жазdı, машинасını кетті. Ben машинам жоқ, алдым 1 сааттан кейін кеттім, такси geçmedi. Buna. Kopyasını керек. Kopyası. Макул түзүпсүздөр. Бирок экөөнү тең бербейсиздерби? Азыр берип атасыздар. Азыр бул жерде ким көрдү бизге протоколдон көчүрмөсүн чыгарып берип аткан. Ама болуп атабы? Сиздер көрдүңүздөр, көрбөдүңүздөр? Ким турду ушул жерде? Эмне коркосуздар, айтып кое бересиздерби? Экөөнү тең токтом чыгарып бериң. Биринчисин биз төлөйбүз. Айдоочу күбөлүгү жок башкарган үчүн. Экинчисин биз сотко ашырабыз бүгүндөн баштап. Ya bu yerde azı buna kim ele bunu al? Abdullah Vakitov. Geveysin mi? Kameranızı aldın mı ya adam carandığı tutar bile. Telefonumu yapar. Bizdikini çıkarıp veriniz. Az bir yak sizin aldığınızdan geldi. Ha biz erteminden gelgemiz жолошмойор. Yok siz Көрүп атасыз ситуацияны. Yok az şaşırmayınız. Emotsiya. Men şaşılbayмын. Siz özünüz silahınız iyi, kalganlar silahınız. Oldu. Кандай дейсиң өзүң? 517-nin сактаган талаптары? Мен келгенде бул жак турат эле, очень. Жок, мен инспектор мен айтып атасыз. Ал боюнча дереш иштерди жүргүзөбүз, азыраак мен кабыл айта алмайм. Түшүрөм. Эмнеге убактысына келбеген? Ал отдельный. Жок, постфактын түзүп коюп атпайбы? Эжеге колуна бербейт беле. Мен баласы праваны алып келген кетип калып атса, Азамат мырза, водительге эле кимге берет? Келди, жоқ болды. Булар жаза турган жазып берди. Жазып берип атпайбы? Жумда эми жазып берип атпайбы? Акыйкатты эле сүйлөшкөн. Мен даже Жазып берип Мына атпайбы? ушунча жарандырга деле салыштырмалуу. Булардын эч кимисинин ончолук штрафы жок. Кимдиңерде 265 000 штраф бар. Жокта турабы? Ал тура, эже өзү келип түшүнүп төлөп атат ар дайым. 265 bin такташ керек. Такташ керек, ооба. Может 100 000 деп турабы? Может 100 000 деп. Сен ал Азырдын биздин баласын бир эмес, колубузда 2 машина стоянкада турат азыр. Экиле протокол. Экиле протокол колубузда. Сиздер Калгандарын чыгарып берет, неге аз талап кылбай атасың? мен 1 айдан бери чуркап жүрөм. Неге штрафтарды чыгарып бербей атасың, ака? Мага чыгарып бербей атат Бул не? протоколду. Мына ошонуку? Жок, буну эмес. Мен протокол түрөп туттум. Баламын кол койгон протоколдорун түрөп туттум. 1 айдан бери убара болуп жүрөм, беришпей атат протоколду. Пожалуйста, мен протоколго карап төлөйм. Жок, мына код оплатасы турбайбы? Жок, протоколго карап төлөйм. Мен начальниктер да билдиргем, мен протоколго карап төлөймүн. Мен протокол күн берет, 3 күн кел, 5 күндөн кийин кел, 1 аптадан кийин кел деп бербеди. 2 апта берген ушул протокол болду. Копия протокол, оригинал протоколдор барбы? Sot atkarıcılar. Сот аткаруучуга кеткенби? Сизге көрөткөнбү? Bal propiska. Не дейсиз? По идее, балам взрослый, жаш бала эмес, 23-кө чыккан. Өзүм казыр өздөрөйт десем болобу? Же энеси менен сүйлөшүп. 38ге тапып атат да буларчы. Жок, машина мен өзүм атымда. Азамат мырза, мындай да, бул жердечи өзүңүз жөнөткөн видеолордо дал ушул Lexus бар. Өзүңүз ачык акыйкат айттым, туурабы? Мен кой дегенсиз, мен койгом. Себеби тонированный, лоб тонированный жүргөн. Мен видео түшкөн видеодо дагы ошол турат, туурабы? Эми ошолордун баарына чара койгон. Сколько лет без наказания хотя? Согласись? Хотя он менин иним болсо дагы без наказания. Маселе азыр адам бир жыл. Маселе азыр адам эмес. Азыр по существу сүйлөйлү. Маселе азыр инспектордун 2 протокол түзүп, 1 протоколун көчүрмөсүн берип, 2-чи протоколун көчүрмөсүн азыр берип атасыңар. Мына жолдош майор берди азыр. Постоянно келсем провокация кылышат, махинация кылышат, бирөөсү башканы сүйлөйт. Мен карызды тактап атам дедим сизге дагы бир жолу. 1 айдан бери силерге келе бердим тешилде. Көрүп атабызбы? Мен төлөбөйм эмес, төлөймүн, тактап атам. По протоколу. Протоколдо канча болсо төлөймүн. Сот аткаруучуга кетип калыптыр, өзүңөр билесиң, мыйзамдуу сотко Сот аткаруучуга бардым, 40 000 сом карызы бар балаңыздын дагы. барган протокол да буяка? 40 000 деп алар айтат, силер 300 000 дейсиңер, 200 000 дейт. Жок, Ар төлөм кыл кейжиден сумма ушунча. болот. Ар кыл сумма болот. Ошон үчүн мен ишенбестик билдирип, мен протокол боюнча төлөймүн деп атам. Силердин кагазыңарга ишенгем. Кара суу адresiniz? Кара суу адреси.
төлейсиңер да азыр, а? Биринчисini төлөйбүз. Экинчисini да токтом чыгарыңыз. Бүгүн барып сотко беребиз. 38'ge toktом çıkpaydı da. Төлөнбөйт да штраф токталды. Мынауга колго коюш керек, айдоочу. Сиз өкүлүсүзбү? Бияка кол коюш керек. Мына боюнча, биринчи протокол боюнча. Хорошо, анда 38'ge токтом чыкпаса, анда бунда төлөйбүз, токтом чыгарып бериң. Биз неме кылабыз? Обжаловать этебиз буну. Кайсыны? Мына биринчини. 38'ge токтом чыкпайт, отпайсызбы? 38'ge toktом çıkpaydı. 38'ge токтом чыкпаса, анда мынаны обжаловать этебиз. Неге бизге одновременно аралыгы 5 минут болсо, Onu sotda aytasiz. Özüңүз укуңуз бар, сотта айтасыз. Мынаны төлөйсүзбү азыр? Буну төлөйбүз. Буну төлөсөк сотко бериштин эмне кажети бар анда? Жок, бул 84, 5%. Хорошо, хорошо. Анда эмнени айттыңыз сиз азыр база киргизбеди? Мынаны киргизип бердим. Чыгара албайсызбы? 38 кошпой атпайбы? Bu yerге келип кошуп атышат да. Жок, кече жазган экен, бербеген экен. Кече жазып, Бербеген кетип калышты. Бербеген Кетип калышты. Киргизип койдум базага. токтом чыгарып бердим. Токтом сиз колуңузда турат го. Мен сизге бердим аны. Жакшылап караңыз. Менде жок бул жерде. Биринчисин. Ha, birincisine mi? Birincisi. Даже канча сумманы да жазган жок. Сумма жазбайт. 200 сом төлөйсүң. Нерге барасыз деп бага бир кагаз берип коюп, ала. Штраф менен кетишти бар. 38 нерге келип Териштире берем. Bir kagaz жазып берди, кетишти. Sen береді. Алло. Жолдош майор, эртелетип бересизби? Көкөдө жүрөм азыр. Жарандар келгенден кийин сүйлөшүп. Ustaxana ayдап келдиңизби? Yok, misal üçün ustaxanadan çıxarıb yamadan çıxartma çıkıya koyun деген жұмыс. Ал жол бул? Olmaz. Ustaxananын ичинде жүрдүңүздү, тек жолго чыгуудан койдум. İşte mesela ustaxana bir var, uzun bir var. Sözde de çıkıya koyun. Degende bir var. Kuş kirgende nayslar var. Ал деле жолго жок, ички жолдорго бир. Жолдар çıkınadan çıkıp da çıkıya koyun. Aydan келди. Айдаган болсоңуз жокму? Ол жерде андай Айдоочулук өтүп, машина айдаганды бердим. Экзамсыз болсо, адвокаттан турат, кайрылса. Az çıkarıp ver, Cenab-ı kız özü çıkarış керек да токтом. Скорыйга кетип калбады? Кайка? Скорыйга кетип калбады? Yok, çıkarttım az gelip koldurat. Не боюнча? Toktomun arkası. Правасы бардыгы аныктап туруп сиз чыгарасызбы же ал өзү чыгарат? Yok. Provası bardı, жазы өрөт 184, часы мен коюп берем. Bunu kıyımdattan ben Provası olsa жазгам. çası 1'di koyup berem, provası çok olsa çası 3'tü koyup berem. Азыр правасы бар экен? Provası barken çası 1'di koyup özü çıkarış керек. Özü çıkarış керек? Provası, beri oda, koluna beri oda. Çıkarış керек эле токтом. Adam gelip kabul alacak. Жолдош майор, мына каерге сакталат мына видеоңуз? Özümle satarım. Өзүңүзгөбү? Серверде эмес мына жогорудагы. Кантип аласың ал жердеги? Жеке коопсуздук. Жеке коопсуздугуңузгабы? Ошто баягындай курдомат болбош үчүн жака Мына караңыз, сиз экинчи протоколду биз ушул жерге келгенде берип атасыз көчүрмөсүн. Ama siz alып geldiniz, ben beri odam. Ошо, токтоп туруңуз. Мен сизден протоколдорду сураганда 38'дин протоколун ушул жерден бердиңизби? Ооба. Туура, мына. Өзү да кайда деп, туктуңбу? Жолдош капитан. Ооба. Болду мына сиз немеңизде эле кереги жок анда өзүңүз айттыңыз, ушул жерден бердим. Bana alıp gelip verdi, beri odam. Сизге алып келип берди, мен сизден ушул жерден алып атам, а? Жок, өзү түшөт азыр мен ушул жерде туруп турам. Tamam.